Анан Кыргызстан менен Ирандын учурдагы кызматташтыгына кандай баа бересиз жана биздин мамлекеттер кандай багытта өнүгүш керек деп ойлойсуз да? Эми бул боюнча дагы мен айтып кетейин, мен жөн барган жокмун. Аяктан дагы МИД аркылуу айттырып койдум. Мен кайсы мамлекеттик кызмат иштебесем дагы мени сыйлап тосуп алышат. Анан бияктан эми МИД аркылуу да айттырган экен. Анан аякта ошо Сыдыкович деген атайын Турдаков Сыдыкович деген жетекчиси бар экен, посолубуз бар экен. Ошол элчи келди бизге, мага атайын келип, эмеге элчиликке мейманканага келип, Турсунбаковдун келди деп, анан мен алып кетейин деп келиптир. Анан ал охраналар бербей атып, анан бир топтон кийин беришти, баягы, анткени бул охраняемый адам деп бербей атып. Сизди атайын коштоп жүргөн го, атайын коштоп жүрдү, КСРдин балдары. Бул эмени Сулеймандын балдары коштоп жүрүштү. Анан баягы мейманканага жаткырышты, тамак ашы бекер, жатак бекер, баары охрана, күн-түнү кайтарышат, ушундай кылып коюшту да. Мен баягы мындай ар бир ушу бир 10 чакты делегацияга ошондой мамиле кылды. Ошон үчүн Кыргызстанга мага ошондой мамиле кылды. Эми бул баягы менин дагы анча катары бар, сиздердин Евразия Тудейдин эмеси авторитети, жетекчилердин, ушу Фарси агенттигинин силердин авторитетиңер да. Рахмат, аябай ыраазычылыгымды билдирем. Анан ошо эме менен Турдаков Сыдыкович менен анан элчиликке бардык. Мен мурда дагы ошол эле Медет Чуканович элчи болуп турганда, Медет Кайшеров элчи болуп турганда барып кеткем. Анан бул жолкусунда бардым. Турдаков Сыдыкович жакшы иштеп атыптыр. Суроо деле бүтүп атыптыр, бирок аябай элчилер оңдоп, бүт мамилелерди түзүп. Анан айттым, эми кандай кылыш керек десем, анан Турдаков мырза айтты, мен айткан сөздү айтты. Биз көп маани, мына эми маани берип атабыз. Бул Персия империясынын мындай эң күчтүү мамлекеттердин бири, мындайча мураскер. Ошон үчүн бул мамлекет менен биз кызматташтыкты өтө өркүндө түзүбүз керек. Мен мүмкүн болушу 3 жыл аракет кылдым байкеди. Бирок дагы өркүндө түзүбүз керек. Бул мамлекетке биз дагы толугу менен көңүл бөлө элекпиз дейт. Бул мамлекеттин ресурсун биз толук пайдалана элекпиз дейт. Баягы эле Европа, баягы Америка, баягы эле Россия деп жүрөбүз дейт. Бирок буяка көп көңүл бөлө элекпиз дейт. Бирок эми азыр президентке айтып көңүл бөлдүрүп, байке көп аракетте жүрөбүз. Азыр канча миллион дейт, $1 миллион баарын буяка бөлдүрүп келип атыптыр. Анан жакында Бакыт Эргешевич учуп барыптыр. Раисинин эмесинечи, ал кишинин алдыда аяктан барып, анан бир топ министерство менен жолугуп, элчиликте Ирандын элчиликтерин кабыл алып, эме өкүлдөрүн, баягы мамлекет кызматкерлерин биздин элчиликте кабыл алыптыр. Анан Бакыт Эргешевичте бир топ сүйлөшүү жүргүзүп кетиптир. Бир топ баягы Бохоронго эле барып кетип калбай, баягы иштерди да сүйлөшүп келиптир да, жөн жүргүчү. Анан эми Турдаков Сыдыкович сентябрь айында келип парламентке отчет берем дейт. Анан эгерде узартып койсо да бир жылдай калам дейт. Узартпасам да мөөнөтүм бүтөт дейт. Бирок көп миллиондогон эмени бөлдүрүү боюнча, баягы акча бөлдүрүү боюнча, грантовый акча, кредит бөлдүрүү боюнча уже бүтүп бараттыр. Булардан ирандыктардын бир жери өтө сак экен, булар өтө жөн эле макул болбойт экен, аябай текшеришет экен да. Анан аябай булардын өзлөрүнүн бюрократиясы бар экен да. Жөн эле акчаны бербейт экен. Ошондой Иран Кыргызстанга грантовый, анан кредит бере турган көп тармактар боюнча Турдаков Сыдыкович сүйлөшүп атыптыр да. Эми баарын айда чейин эметкен жок. Бирок ошонун баарын келишим түзүп, уже жетип калыптыр. Мен бөлдүрөт экен Кудай билсе. Турдаков Сыдыкович да жакшы иштеп аткан экен. Просто ошону да биле келдим да, ал кишиге жолугуп, билип, анан да ушундай иштер жүрүп аткан экен. Соода сатык боюнча бизден Иранга эмне сатсак болот, ал жактан бизге эмне товар алып келип сатсак болот. Эми Иранын 80 миллион калкы бар адам, туурабы? Анан биздин деле Кудайга шүгүр биздер деле жаман эмес. Ошон үчүн азыр соода, экономикалык соода, торговый бүт эмелердин баарын уюшсак болот деп турайм. Бул жерде адис болуш керек. Мен эми ал жерде тамак иштебегенмин, бирок Турдаков Сыдыковичтин айтуусу боюнча, биздин элчибиздин айтуусу боюнча көптөгөн азыр мамлекеттер аралык эмелер кол коюп атыптыр. Мамлекеттер аралык келишимдер кол коюп атыптыр. Анан Раиса мырза бияка келмек экен да, раматтуулук алып. Анан биздин президент бармак экен. Анан экөө тең бири-бирине келе албай, анан эметип атыптыр да, улам жылдырып аткан экен. анан жагандай кырсык болуп кетти. Биздин президент бармак экен. Анан кандайдыр эме болуп себептер болуп кийинге жылып кеттиптир да. Раис чакырыптыр да. Президент бармак. Анан ал мамлекеттер аралык келишимдерге кол коюу боюнча дагы уже эмелер даярдалып калды, документтер даярдалып калды. Чоң пакетке кол коюлат го булар, Кудай берсе. Биздин билишибизче, раматтуулук раиси президентке аттанганда, андан кийинки биринчи кызматка отурганда программасы Борбор Азия, Борбор кошуна мамлекеттер менен мамилени жакшыртуу болгон да. Ооба. Раиса мырза аябай аракет кылып аткан дейт бияка, Кыргызстанга барам деп. Өзүнө жолугуп ишке, вручительный грамота тапшырып антип кеткенде,
аябай жакшы эметип аткан дейт да. Жүрөгүнөн биздин Борбордук Азияга ушунчалык бир жүрөгү таза экендиги, жардам берейин деген аябай эмеси далалаты бар экенин көрүп турганбыз дейт да. Эми бирок азыркы 27-синде шайлоо болот. Азыркы келе турган Кудай билсе жаңы президент дагы ошол кишинин жолун улантып кетет деген чоң ишеним бар да. Ошондой эле ишенип атышат да. Биздин элчи да ошентип айтып атат. Ошон үчүн бул келечекте да. Азыр эчтекеси ачыла элек. Бирок Иран менен чоң келечек ачылат. Буюрса ошол багыт уланат деп ишенебиз. Рахмат биздин студияга. Анан дагы бир суроо айтсак болобу? Мен кошумча да.